Бизде ушундай сөз бар да, мода мен чоң атам молда болгон деп дегенчи. Бизде деле мен деле чоң атам молда болуп жолсуз көргөн эмесмин. 65 жыл каза болгон, чоң атам көргөн эмесмин да. Ушундай сөз бар экен. Эмнеге бул сөздү айтып атам? Анткени эски китептер бар го, мындан 100 жыл мурунку китеп, азыр мисалы Жусуп Абдрахманов деген деле окусаңыз деле бул деле молдолуктан окуган. Анткени 100 жыл мурун мына биздин Кыргыз автономия областынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл болуп атпайбы? Ошо тегеректердечи мына буга баары мына газ суу камып турган бүт баары тең биринчи молдолуктан окуган да. Дагы башка бир китепти көрсөтөйүн азыр. Төлбай Сыдыкбеков эң биринчи молдолукту окуган. Эң биринчи баатыр ошо Төлбай Сыдыкбеков. Бул жөнүндө да айтабыз. Андан кийин Кусейин Карасаевди билесиңерби? Эң биринчи молдонун колунан окуган. Азыр аз-аздан токтолом булар жөнүндөчү. Экөөнүн жашы тең, биринчи жылкы, бул 12-нчи жылкы. Биздин азбонда эл эркин болуп отуруп, өзүнчө мамлекет болуп отурушубузга ушулардын чоң салымы бар. Анткени биз унутуп атпайбызбы? Дагы бир нерсени айтайын. Роналдо көбүрөөк алтын топто алганбы же Месси алганбы? Канча жыл алды эле? 8 жыл, а? Бул эмнеге айтып атам, салыштырчу. Мессини билебиз, бирок булардын өмүр байын билебизби? Биздин жашообузга, өзүбүздүн өсүшүбүзгө Мессинин канча жол алып топ алган керек негизи. Мисалы үчүн буларды бирөөңөр драматург деп атпайсыңар, бул драматург болгон эмес да. Айтайын дегеним, жана силерди сурагандымбы, эмнеге ким чоң атасы ким молдо болгон депчи. Бул жерде жакшы нерсе бар экен, Кусейин Карасаев. Буну эң чоң эмнеге эмне? Туура. Карасаев түзгөн сөздүк бар орфографиялык кыргыз тилинде. Буну Юдахи менен түзгөн деп атат. Негизи көпчүлүк эмгектин баары бунда кеңири жазылган экен да. Аягында ушул жерде окусо ыйлайсың да. Ушуну бизде кыргызда да ушундай болгон, көрө албастык деген аябай өрчүгөн да. Буну ичинде бар да, мен кыска эле айтып берейин, тоголоктоштуруп. Буну эмгекти мисалы үчүн жазган, ушу жазып сөздүк баарын жазып келип аягында эмне? Өйдө жакка чоңдорго, партияга жакпай калгандыктан муну алып салат да. Башка бирөөнү койгон экен. Дуңганбы башка Кытай улутунда. Ошондо бирөө патриоттордун айткан экен, эмне кыргыз тилин сөздүгүнө бир эме Кытай автор болобу депчи. Ошондон анан чоңдор анан бир аз намыс койгону анан кайра алып келген экен да. Онда кеңири жазылган. Кудай буйрса, биз жамгыр баспай ушундай биздин ата бабаларыбыз басып өткөн жолу тууралуу ушундай китептер керек. Анткени буунда эмелер жөнүндө барган, жана Сагынбай жана Манас эпосу боюнча жанагы сөздүктүн киришкени, ошону эметкендер, каршы чыккандар, кимдер каршы чыккан, эмне үчүн мындайча айтканда тарых бул. Тарыхыбызды биз билишибиз керек, бирөөлөр түзүп берген тарыхты эмес, өзүбүздүн. Анткени бул эки китептен автобиографиялык, өзүнүн өмүрү тууралуу жазган. Өмүр деген мисалы үчүн бир адамдын өзүнүн өмүрү кызык болушу, бирок өзүнүн өмүрү эмнеге байланышкан? Бул кыргыз интеллигенциянын, кыргыз мамлекеттүүлүгү түзүлүп аткан убакыт туш келген үчүн коомдо эмне болуп аткан баарын ушу чогуу жазышкан да буларчы. Ошо аралаштырып жазган. Бул эң окуй турган, колубуздан түшпөй турган китептин бири. Мына айрыкча силер, агартуучулар, молдокелер. Жок бул азыр, сатыкта жок. Бул китеп жок. Кыргыз баары тил боюнча, сөз боюнча талашканда ушуга бар такалган сөздүк түзүп атат, бирок 10 жашында ошо сөздү билчү эмесмин дейт. Аракет, илим, көрдүңөрбү? Көп аракет кылган бул. Башында билбешиңер мүмкүн, силер деле бир нерселер билбей калып мындай уят эмес да. Ону уялбай жазып атат. Жолусу уялсы жазмак эмес да, өзүм ушунча сөздүк түзүп атам, ошо сөздү билбегенмин депчи. Аябай жакшы жазылган да бул китеп. Андан кийинкиси бул буюрса чыгарабыз. Буну азыр кызы калган, жалгыз кызы калган, жана Алтынай деген. Кээде Инстаграмда эмеде чыгып атпайбы? Төлбай Сыдыкбеков жана башында айттык, берки тарыхтан айтсак, Кыргыз Республикасынын эгемендик Кыргыз элчиси эң биринчи баатыр ушуга берилген. Көз түрүсүндө. Кыргыз эл баатыры мындайча айтканда. Мына өз китебин жазып атпайбы? Кыргызстанда эң көп роман жазган, эң биринчи роман жазган биздин аталарыбыздан, Бул да эң биринчи, бул да уш жеринде жазат. Өмүр байын жазат, ошондо айтат. Молдого берди дейт, мен да канча жашында. 7 жашында берди го. Мында молдого берген. Бул деле жанакы Кусейин Карасаев шакты жанакында Бозүйдө окуган, Аптекте окуган, Алифбетени окуган. Андан кийин түшүнүктүү да булар. Андан кийин орус түзөм мектебин окуган, экөөтөн ошондо болгон да. Жусуп Абдрахманов ошондо болгон. Ал убакта ошондо болгон да. Лицейлерчи.
сіздерге түздөн түз байланышы бар, сөзсүз окушуңар керек болгон китеп. Кыргызстандагы жадитчилик кыймылы дейт. Жадит деген билесиңерби? Жадитчилик деген эмне деген сөз? Жаңылануу. Эмнеге ошо зарылган? 1900-жылдан 1916-жылга чейин болгон экен. Падышалык Россияны убагында. Ата-бабаларыбыз тууралуу китепти чыгарганда ушу китептин гана ушундай маанилүүлүгүн жана эмесин. Чубак ажекебиз, анткени Чубак ажекебиз оңой менен китепти мактабайт, бирок мактаган ушу китепти. Алып кеткен дейт, анан кайра 1-2 күндөн кийин келди дейт. Мен буну окугандан кийин өзүм эч ким эмес экенин билдим дейт. Жоксо өзү китепти жеген кыз экен да. Буну окуганда мен уже өзүм эч ким эмес экенин билдим дейт да. Дептир да, ушу сатучу айтып атат да. Сиз кантип жетиштиңиз ушул ийгиликке? Десе айтат экен, мен бир адатым бар дейт экен да. Адаттык ритуалым бар экен да. Күндө эртең менен 5:30-да турам дейт. Ал чет өлкөдө, Америка аякта. Турам дейт да, туруп 5:30-да туруп, жуунуп тазаланып туруп, такси чакырам дагы, көчөгө чыгам, ал убакта эме болот. Такси чыгып туруп, таксиге отурар менен мен ошо ритуалым бүтөт дептир да. Эмнеге? Анткени адаттардын ошо мукаддимасында окуткак, ошо адатыңа киришүү нерсең силерге аябай жеңил болуп кетет. Таксиге отуруш жеңил да. Таксиге отургандан кийин ошо такси ордуна жылгандан кийин артка жол жок дейт. Мен барып туруп, даректе айтам, ошо даректен анан барып 2 саат машкам дейт да. А менин адатым машук эмес дейт да. Мен эмен адат кылгам дейт, таксиге отурууну. Таксиге отур жеңил да, эмне чакырасың, отурасың бүттү. Кеткенден кийин артка жол жок. Ушунча келдимби мен үзбөй күн сайын ошо 2 саат машыкчумун дейт. Ошо сыяктуу эле силер адаттанганга, китеп окуганга бир адаттар ойлоп табалгыла. Ушунчалык күлүңөр бий керек болот да. Ар бир меники. Ушуну ар бириңерге белек кылып алып келдик. Силер таратып жашоого эмес, жашатууга шашылган Чыңгыз агай. 2013-жылы каза болгон, оорудан улам. Бирок конун ичинде бүт эскерүүлөр, 70тен ашык эскерүү. Буну жазган Нурслан деген иниси жазган, баштаган. Экөөбүз баштаганбыз. Анан алда ооруп, ошо Чыңгыз агайдай эле болуп, каза болуп, анан аманат таштап кеткен да. Мына иниси. Иниси да каза болуп калган. Бул китепти көргөн жок иниси. Биринчи бөлүмүн ошо өзү жазган. Калган 3-чү бөлүмү бүт эскерүүлөр. Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү бар, чыккан, бирок учурда жок. Бир эле жолу ошо эгемендик Кыргызстан тарыхында Манас университет чыгарган боюнча такыр чыккан эмес. Жок, алда жок азыр. Эч бир жерде жок. Ошого бир Бектурал Исамидин деген ошо Ошто бир аябай кыйын жаш бала бар. Ошол университетте иштейт. Ошол мына сүрөттөрүндө тарттырып, түшүндүрмөсүн жазып, өзүнө оңой эмес бул китептен. Ага мисал келтирип, кыргыз чыгармаларынан. Ага өзү ыр чыгарып, сүрөт тартып чыгарганда аябай жакшы жеңилдик мына жүзөө да. Аягында мен мисалдар менен мисал, ошол жер мына боло. Буну сөз окушсуңар, анткени сиз элдердин алдында сүйлөп атпайсыздарбы? Анан мага окшоп мондай паразит сөздөр менен сүйлөбөйм, мына тилиңер бай болот. Анан башка Дүрбөлөң заман дейт. Мухтар Аюзовду тааныйсыңар, Ким болгон бу? Казак, Бул да чоң акын, чоң жазуучулардан болгон, казактын. Бул чыгармасын 1930-жылдары чыгарган экен. Жаш кезинде эң биринчи чыгарган повести. Ушунун айына бул Советтер Союзунан өмүр бою зап көрүп өткөн экен да. Жана Абай жолун жазган да. Бул каза болгондон кийин 60-жылдар каза болгондон кийин 70-жылдары Чыңгыз Айтматов орусчага котортуп, экөө дос болгон да, анан тараткан да. Биз буну да кайра казакчадан которгон биздин байкебиз. Көрүп турбайсыңарбы? Бул эмне жөн эле кездеме, А бир жогол дейт, орусча пропал совесть деген чыгармасы кичинекей эле мына. Буякта анан жинди деген эмеси бар, чыгармасы бар, кичинекей аңгемеси. А бир жерде жаткан тряпка болот. Түшүндүңөрбү? Дүйнөдө Куран эле бар да, катасы болгон. Калган бүт эмеде ката чыгат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah razı olsun.